Эрди эр кылганда, жер кылганда аял деп. Бир эле сөз. Аял киши эркектин алсыз жерин билет. Сулуулугуна байласаң, ал сулуулук аны кашып кетсе 10 жыл 15 жыл. Мисалы кээ бир кыздарды мындай карап туруп апасынын кандай экенин билип койсоң болот да. Эң бактысыз кыз атасы чачын өрүп бербеген кыз. Анан жар тандоодо дагы бир маселе, могу көз караштардын окшош болуусу дагы канчалык деңгээлде маанилүү? Үй бүлөлүк жашоодо, үй бүлөлүк мамиледе материалдык нерселер маанилүү. Азыркы кыздар дейт, сен чөнтөгүң эле карайт дейт. Аларга пул болсо, акча болсо болду, башка эчтекен кызыктырбайт дейт. Ал демек кеч үйлөнгөндөр аз балалуу болот. Билбейм. Билгендер айтсын. Аял киши Аллах ыраазылыгы үчүн акыркы сөздөрүн айтпай койсо, эркек киши Аллах ыраазылыгы үчүн кичине сабыр кылып койсо, Сүйүү жетиштүүбү же сүйүүдөн дагы маанилүү шарттар барбы үйлөнүш үчүн, жар тандаш үчүн? кээ бир жигиттер бар, аялын бүткүл клеткалары менен сүйөт да. Кудум эле атабыз же апабыз бизди көрө албай аткандай, экөөбүздүн сүйүүбүзгө кызганып аткандай көрүбүз да. Кызыңыз бар, чоңоюп келатат. Ошону кандай жигитке бермексиз? Сүйүү китепте, кинодо эле бар. Дайым ошол бойдон ысык улана берген. Сүйүү 1 жылда бүтөт. Сүйүү башкача айтканда көрүнүшүн өзгөртүп калат экен да.